Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек кайрадан эле жана Урал авиакомпаниясы боюнча болмокчу. Барыңарга белгилүү болгондой, ошо Кыргыз диаспора кеңеши Кыргызстандан бир нече аты аталган, аты чыккан блогер, активист инсандар бойкот жарыялаганбыз ошо Урал авиакомпаниясында. Бүгүнкү күндө катка эч кандай жооп бизге тилекке каршы келе элек. Азыр жогорку кеңешке дагы керектүү депутаттардын айтырып, 1-2 күндүн ичинде ошо жогорку кеңеште дагы ушул маалымат көтөрүлөт, Кудай буйруса. Аны дагы силерге чагылдырып беребиз. Андан тышкары ошол массалык маалымат каражаттар дагы ошо Урал авиакомпаниясы боюнча өздөрүнүн кичинекей сюжет репортаждарын чыгарды. Ошо сюжетти силерге ортого салып коелу, көрүп коюңуздар. Ну а кыргызстанцы в соцсетях призывают бойкотировать уральские авиалинии. Люди заявляют, что в авиакомпании заставляют доплачивать за ручную кладь. Иногда споры представителей компании с пассажирами доходят даже до задержки рейсов. Я бы попросил вывести уральские авиалинии из Кыргызстана. Люди не должны покупать билеты и летать этой компанией. Один из тех, кто призывает бойкотировать уральские авиалинии, Азиз Батыров. Он утверждает, что иногда действия компании граничат с открытым издевательством над пассажирами. Написано, что есть разрешение на сумку в 10 килограммов, разрешение на багаж 23 килограмма. Значит, у меня есть разрешение еще на 10 килограммов. Моя ручная кладь не выйдет и 3 килограммов. Мой комус 2 килограмма. Сколько может весить эта шапка? Мне сказали, что за комус я заплачу 4000, а за шапку 3800 рублей. Я надел свои шапки. Пусть останется только комус. Когда я попытался пройти, меня остановили. Сначала не прошел через калибратор, а теперь просто не пропускают. Чтобы взять с нас денег, они заставили ждать пассажиров, которые уже были в самолете 5 часов. Бүгүнкү күндө тыйын которуу маселесинде банк мир привилегий деген жаңы приложение ачылды. Жаңы ачылган себептен эң ыңгай шарттарды түзүп берип атат. Кыргызстанга бай түшүм деген банкка сом менен, доллар менен жана рубль менен которуп эң жакшы курс менен алсаңыздар болот. Мен ссылка менен киргизип коем, QR коддон көчүрүп алсаңыз болот, ссылканы да көчүрүп алсаңыз болот. Ошо приложение аркылуу кирип эле мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге 0,1% эмес, которуу андан да арзандатылган жакшы пайыздарды кылып берет мекендештер. Жаңы ачылган себеп менен ошол үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атат. Промокод мекен дегенди унутпагыла. Эгерде ушул эле приложение менен силер Өзбекстанга тыйын которсоңор, анда промокод узбек деген, мен азыр жазып коем, узбек деген промокодду киргизип туруп Өзбекстанга дагы которсоңуздар болот мекендештер. Урматтуу мекендештер, бир сыйра дагы күбө болдуңар. Негизи эле ошол Урал авиакомпаниясы тилекке каршы көп мекендештердин биринчиден акча алып, экинчиден тамак ашы дагы бербейт. Мисалы үчүн 3800 шыдырат акча алып, ортомчу кылып бир тажиктерди коюп коюптур, алар арзаныраак кылып өткөрүп берет экен ошол жерде. Эми бул ойго жатпаган нерсе. Ошон үчүн биз Кыргыз диаспора кеңеши дагы эле ошо биздин мекендештерди Урал авиакомпаниясына бойкот жарыялаганды дагы чакырабыз. Билетти албаңыздар, ал компаниядан өзүбүздүн жакшынакай авиатрафик бар, Орусиянын Аэрофлот деген компаниясы бар. Билетти эле алардыкы арзан эле. Баары эле бирдей эле, бирок ошол компанияга бойкотту аягына чейин жарыялайды. Сак саламат болуңуздар. Ушул жааттын жаңылыктарды дагы кезекте чыгарып турабыз. Көрүшкөнчө.